биз сапарыбыздын жүрүшүн алдын көздөй уланта берели. Биз эфирибиздин башында эле баса белгилеп айтып өткөндөй, бүгүн бизде ошол 8 март майрамын утурлай ийгиликтүү мыкты айымдарды, ар тармакта өзүнүн бир мыктылыгын көрсөткөн айымдарды эфирибизге чакырып, алардын эмгек жолу, ишкерлигиндеги өзгөчө ийгилик сырлары тууралуу бөлүшөлү деп чакырып алганбыз. Бүгүн биздин студиябызда дагы өзгөчө айым бар деп айтсак болот. Ийгиликтүү ишкер айым бүгүн келип калган учуру, андыктан бүгүнкү күндө изденип, өзүн кайсыл тармактан же болбосо өзүн таппай жүргөн айымдар болсо, анда мен экран алдына жакыныраак чакырып өтөйүн. Өзгөчө бир бизнес идея деп дагы айтып өткөм келип турат. Эгер сиздер дагы үйдө отуруп эле, балким кичинекей каражат менен же болбосо үй шартында эле жакшы бир жумуш баштайын деп турган болсоңуздар, анда сиздер үчүн дагы сонун бир мүмкүнчүлүк деп айтсак болот. Бул нерсе бардык айымдын колунан келерине биздин келген коногубуз далил деп айтсак болот. Андыктан азыр өзүнүн оозунан да ушул бүгүнкү күнгө жеткен ийгиликтердин сырлары тууралуу толугу менен билебиз, сиздерге бөлүшөбүз. Бүгүн биздин студиябызда конокто Мээрим Алдаярова айым. Саламатсызбы? Кутмандыгыңыз менен. Саламатсыздарбы? Көрүп турганыбызга аябай кубанычтабыз. Көптөн бери көрүшө элекпиз, Көрүштүк кайра. Жакшы келип алдыңызбы? Келдик. Келе жаткан 8 март айымдардын эл аралык майрамы менен чын дилден куттуктайбыз. Дал ушул майрамды утурлай биз ошол өз ишинде ийгилик жараткан мыкты айымдарды студиябызга чакырып канчагыбыз. Алардын катарында мына сиз да барсыз. Чоң рахмат. Ошол акыркы жолу сиздер келгенден бери көп жылыштар болду астыга. Сиздер келип кетиңиздер эле, ошондон бери экинчи жолу келдим да, үчүнчү жолу келип атам сиздерге. Рахмат. Аябай сонун. Биз дагы ошол сиздин ошол акырындап бир тепкичтен өсүп олтурганыңызга, мына ушундай көптөгөн жакшы ийгиликтериңизге жеткениңизди көрүп, күбө болуп аябай чын дилден кубанычтабыз. Чындыгында биздин көп дайымкы көрүүчүлөрүбүз аябай жакшы билет болуш керек. Биз Мээрим айымды буга чейин дагы барып атайын репортаж даярдап, жалпы элге тартуулаганбыз. Ошол мына ушундай ишкерликти жаңыдан баштаганда, үйдө олтуруп эле, үй шартында эле дагы ушул самсыларды жазап, дагы ар кандай түрлөрүн жазап, ошол эле муздаткычка тоңдуруп, анан элге мындай тартуулап келгенсиз. Бүгүнкү күндө биз байкашыбызча атайын чоң дүкөн ачып, командаңызды кеңейтип, аябай жакшы жетишкендиктерге жетип атасыз. Ошол ишкерлигиңиздин башаты тууралуу анда сөз баштасак, эмне үчүн бул тармак деген суроо жаралат экен да. Ишкерликтин көптөгөн мындай тармактары, түрлөрү бар да. Анан сиз эмне үчүн бул тармакты? Так, ошол акыркы жолу сиздер келгенде үйдө болчумун да. Үйдө частный дом снимать этчүбүз. Анан ал жактын жашаган жеринде ошо балдарым менен болчумун. Анан времянкасы бар эмес беле. Анан ошол жакта эки жардамчы эжекем бар болчу. Ошолор менен чогуу жазап, анан кийин дандуу жазасаң, аракет кылып, мындай с любовью продуктыларды жазап, качественный, эчтеке кошпой, үйдө мен өзүм балдарыма кандай берсем, ошондой рецепттер менен жазап, анан ар бир биздин клиенттер менен жакшы сүйлөшүп, жакшы мамиле түзүп, ошентип эле биз 2 эжеден 5 эже болдук. Анан сиздер келип бир сыйра мен жөнүндө айтып эметкенде көбүрөөк адамдар бизге может доверять этип баштады, клиенттерибиз да көбөйдү. Анан ал жактан 1 жылдай ошол үйдө болдум. Анан кийин эле басып тегеректен өтүп жүрө эле бир жакшы магазинден бир байке чыгып бараттыр да. Анан байке случайно могу магазинди бербейт белеңиз десем, жаңы эле лавафо киргизип атам дейт. Ой, киргизбеңиз деп туруп эле ал магазинди арендага сурадым. Анан кирсем, мен сыртынан кичинекей эле деп ойлогом да. Анан кирип мына потихоньку өзүм уже даяр продукциялар тоңдурулгандарды коёмбу десем, ичи аябай чоң экен. Анан менде 2-3 эже эле иштечү. Анан кой деп, я рискнула. Раз уж биздин тамактар жагып атса, жакшылап дагы аракет кылсак, может получится деп эле цех кылып, ал жакты бир жагын цех кылып койдук. Ичи таптаза сонун экен. Анан бир жагын цех кылып койдук, бир жагын магазин кылып, жакшы кылып, прям монтип ачтык жана
как я мечтала да. Негизи мен үйдө жасап жүргөндө ушундай магазин сонун ачсак экен, жана телевизордон открытиялар көрөт го, шариктерди жасап, кыялданып койгонсуз, фотозона жасап, анан өлө сон болуп, анан мен жүрөм, баары менен сүрөткө түшөм деп аябай мечтайт өтчүмүн. Анан почему-то вот элестеткен эмелер, сүрөттөр ошол магазиндин менен бир айда эле баары болуп калды да. То есть ачылышыбыз да болду, сонун болду, толтура адамдар келди, кошуналардын баары, тегеректеги адамдардын баары келди, өлө сонун открытие кылдык. Анан кийин эле магазинибиз иштеп ошол жака элдер да келе баштады. Уже көнүп калышты тегеректегилер биздикине келип, азыр кечинде бүгүн эмне тамак жасайбыз эми деп келип калышат магазинге. Анан ал жактан жаныбыздагы помещенияны дагы алып калып, ал жака уже биздин продукциялар эми тамак ашты, анан жанына эмне кылсак деп чоң помещениянын эсебин дагы чыгарыш керек да. Анан ошон үчүн выпечканы коштук, сонун нандарды жана бездрожжевой нандарды жасай баштадык. Булочкалар тегеребизде, школдор бар, балдар келишет. Ошол анан негизи мамочкаларга аябай эме болду. Полезно. Жашоосун жеңилдетти. Эртең менен школго баратканда балдар булочка, нандарды жеп кетишет. Кечинде келатканда апалары биздин продукцияларды алып кетип тамак жасап коет. Уже акыркы күндөрү байкелер өзлөрү келе баштады да. Бүгүн эмне жейбиз деп. Ошол. Аябай сонун. Чындыгында сиздердин ушул жасаган эмгегиңиздер көптөгөн айымдардын жумушун жеңилдетти деп айтсак болот. Жумуштан чарчап барган учурда кайрадан тамак жасаганга туура келет. Ошол учурда ошол сиздер жасаган азык түлүктөрдү алып барып эле казанга салып коюп эле бат эле мындай бышыра калганга аябай ыңгайлуу деп айтсак болот. Анан башында мисалы ошол эле самсы бар болчу да, каттама бир канча түрлөрү бар болчу. Анан бүгүнкү күндө ошол кеңейттик деп атасыздар. Саны канчага жетти? Азыр уже бизде 60-65 түрү болду. Ар кайсы түрүнөн еще жаңылардыкты, жаңы новинкаларды коштук. Жаңы рецепттерди биз негизи эле өзүбүздүн клиенттерибизден сурап турабыз. Дагы эмне жегиңер келет, кандай негизи, допустим, бирдеме жакпай биз жасасак, если бирдеме жакпаса, сурайбыз да, эмнеси жакпай калды, может быть, еще можем улучшить деп, ар бир клиент менен биз пикир алышып, обязательно. Анан жаңы новинкалар чыкса, аларды да жазап көрүүгө аракет кылабыз. Допустим, өзүбүз мен бир жака барсам, обязательно бир жаңы нерсени жегенге аракет кылам да. Потому что ал нерсени жеп атып, сразу ойлоном, муну заморозка кылса болот бекен, болбойт бекен деп карап турам негизи. Андан сырткары ошол бир гана ушул жей турган азыктар эмес, байкасак чайлардын түрүн дагы мындай тоңдуруп, муздаткычка салып, даярдап коюп атасыздар. Кадимкидей чайникке салып туруп эле, анын үстүнөн кайнак суу куйсак, өзгөчө бир даамдуу чайга айланып калат. Сиз ичип көрдүңүздөр эле? Жок, мен сүрөттөрдөн, видеолордон көрүп калдым. Ал деген эме чай, биз чай деп коем, өзүм жөн эле фруктовый нарезки да барчы. Атайын вот караштырып өзүбүз изилдеп чыкканбыз, кайсы фрукты менен бирине можно перемешивать деп. Анан түрүн жазабыз. Негизи жазда, кышта вот полезный там фруктыларды чогултуп, аларды колго туурап өзүбүз мүсүрүпкө өткөрүп, эчтеке кошпойбуз. И фруктовый чайлар болот, аябай вкусный. Они еще полезные, денсаулыкка эмеси жакшы. Ошол анан азыр ал магазинден уже дагы 2 магазин ачтык буюрса. Кеңейип атасыздар, Ошол чоң цехке көчтүк, андан да чоң цехке көчтүк. Уже командабыз да чоңоюп баратат, ошон үчүн биздин ассортимент дагы көбөйүп баратат да, потому что биздин командада иштеген адамдар, эжекелер менен сүйлөшөбүз. Не только мен айткан нерселерди эмес, силер өзүңөр дагы кандай оюңар бар, кандай идеяңар бар, давайте деп бир жумада бир обязательно сүйлөшөбүз. Жаңы идеяларды сунуштап, анан баарыбыз отуруп алып, анан ойлонобуз дагы эмнени баштасак деп. Азыркы күндө ошол кайсыл идея актуалдуу болуп турган учурундай күн тартибинде деп коебузбу, эмнени кошуп алдында турасыздар бүгүнкү күндө? Ошол байкашыбызча ошол нандын, ошол эле камыр туруш менен жасалган денсаулукка абдан пайдалуу нандарды көрүп турабыз. Боорсоктор кошулуптур, дагы бир нече түрлөр кошулуптур. Алдыда да эмнелерди күтсөк болот? Айымдарга керектүү болгон, айымдардын жумушун жеңилдеткен дагы эмнелер бар?
Негизи азыр ар бир мамочка конок тоскон проблема. ооба Азыр уже фуршеттерди алып атабыз, кейтеринг деп коет экен азыр. Болгон аябай дамдуу тамактарды маленький порциялар менен коюп, дасторконду уже жайып берип, өзүбүздүн официант кыздарыбыз бар. Алар баары келип, дасторконго жайып, өзүбүздүн идиш аяктарыбыз менен келебиз. Анан конокторуңуздарды тозуп, чай пайын куюп берип, анан кайра жыйнап кетип калабыз. Ошо тамактардын арасында болгон аябай дамдуу тамактарды жазганга аракет кылып атабыз, уже готовый продукцияны. Анан ал фуршетти жазып атып эле өзүбүзгө дагы бир идея келип кетти. Даяр тамакты шоковая заморозкага, оказывается, можно замораживать. Анан вакуумный упаковка менен кылып эле через микроволновка эле жылытып жеп, там обед, с собой ужин, с собой алып алса болот да, жакшы посудаларга салып. Вот. И дагы, допустим, нанды май менен жеген дамдуу деп анан каймакты өзүм тарта албайм эми деп анан сливочный маслолордун түрлөрүн азыр кошуп, ошо ысык нан менен жегенге деп маслолорду негизи өзүм эле жазачумун. Кээ бир кезде зелень кошуп же там помидорлорду кошуп, аралаштырып, жазап, кайра тоңдуруп, негизи өлө вкусно болот экен да, чесночный деп кылсаңыздар керек. Чеснок менен да, мен балдарым да жакшы көрөт. Анан тоже на пробу жазап көрдүк, жана чайлардын посудасына коюп кичинеден аябай жакшы болот экен. Сонун идея го деп аны да жаза баштадык. Алдыда бул идея да ишке ашып атат, күтүп турат да биздичи, дагы эмне бул жаза бер, дагы эмне новинкалар бар деп өзлөрү чалып сурап турушат да. Анан ошентип проба кылабыз, кандай жагат, кандай жакпайт. Вот, ошо фуршет, кейтеринг, выпечканын түрлөрү. Анан ар бир жумуштун өзүнүн кыйынчылыгы бар, мындай сырттан караган адам мунун жумушу оңой эле турбайбы деген ой сөзсүз жаралышы мүмкүн, бирок ал кыйынчылыкты ошол жумушту жасап жүргөн инсан, ошол ишти мындай жон териси менен сезген инсан гана биле алат да. Мындай көчөгөнүн ичиндеги көрүнүштү баарыбыз эле биле бербейбиз. Анан бул жумуштун кыйынчылыктарына дагы токтололучу. Конечно, андай нерселер күндө болот, күндө ойлоносуң, туура кылып атамбы, эмне кылып атам. Баягы эң биринчи вот закон бирдеме болуп, там настроение жок болуп, же там кээ бир кезде ар кандай ситуациялар болуп калат, ошондо таштап салбаш керек экен да. Если бул жумуш чын эле жагып, вот моя работа мне приносит удовольствие да, өзүмө жагат аябай бул жумушум, жакшы көрөм да. Адамдар алып аябай мактап отзыв жазып атса, прям сүйүнөм да, кадимкидейчи. Анан биринчи эле кыйынчылык болгондо ошо таштап салбаш керек экен да. Если бул жумушка ишенсең, до конца иштешиң керек, кылышың керек. Жолдо, конечно, аябай көп эмелер болот, проблемалар болот. Азыр биз, допустим, буга чейин мен үй ишинде кылып эметип документтерди первичный документтер эмне керек жазачумун. Азыр мынтип чоңойгон сайын уже көп проверкалар боло баштайт, допустим, анан аларга бүт порядок болуш керек. Ошон үчүн бардыгы мыйзам чегинде, мыйзам ченемдүү. Азыр мен кино көргөндөй эле өзүнчө юристтер, бухгалтерлер, өзүнчө продажа кассирлер, ошо деген незаметно эле команда болуп калды, бизде чоң команда да уже. Анан ошол документтер жактарын азыр порядкалап, уже оптовый клиенттерге чыгып атабыз по чуть-чуть. Мен өзүмдүн бизнесим менен үйрөнүп келатам десе деле болот, потому что мен өзүм билбеген нерселер жолдон болот да негизи. Потому что, допустим, тиги чоң компанияга бериш үчүн алар бүт документтерди алышат да. А мен эчтеке знаниям жок ал жактанчы. Анан эмне кылыш керек деп алардан сурап, пошаговый, анан налоговыйга барам, ал жактан сурайм эмне кылышым керек деп, чыгса өзүм бизнесим менен по чуть-чуть мен деле үйрөнүп келатам десем болот. Поэтому жолдо это биринчи кыйынчылыкты эле мен аны билбейм деп эле таштап салбай, жок деп жанталашып, ким билет деп элдерден уялбай эле сурап, кандай кылам, эмне кылам деп эле ачыгын эле барып сурайм. Эмне кылсам кандай болот депчи, потому что незнание закона не освобождает от ответственности деген бар. Так как биз тамак менен иштеп аткан үчүн биякта бул чоң ответственность менде. Вот, поэтому я стараюсь өзүм үйрөнүп, ошол кылган нерселерди кылганга анан болбойт экен деп
таштап салбаганга аракет кылам да. Айтып калбадыңызбы ошол нерсенин баарын мындай билүүгө билген адамдардан сурап анан билим керек экен деп анан мындай ордунан жылуу үчүн дагы же болбосо ошол алдыга өсүү үчүн дагы билебиз сөзсүз түрдө билим талап кылат, жаңы нерселерди өздөштүрүшүбүз керек анан бул жаатта ошол командаңызга атайын билим берип же болбосо өзүңүз кошо өсүп турасызбы? Обязательно ансыз болбойт го, потому что ар бирөө өзүнүн баягы шыгы негизи команда алып атканда кайсы вакансия бар деп сурайт да, анан мен айтам келиңер биринчи депчи, потому что келген адам биз баягы көп рабочий место создавать этип атабыз да, эжелерге аябай жакшы да, баягы өзүнүн убактысында келип иштеп кетет. Анан ал эже келгенде баягы пельмен түйөм деп келет, баягы лишь бы жумуш депчи, анан пельмен эмес нанды жакшы жасап калат. Анан биз анын шыгына карап сон жазайт экенсиң, давай деп анан ошого ылайыктуу курстарга, допустим, жазабыз. Мен командамда өзүм эле ошентип эле жумушка келишет, анан өзүм үйрөтүп алам. Азыр башында көп билбей келгендерге өзүбүз үйрөтүп, анан убактысында короталар кайра кетип калат башка жакка. Ошондой күндөр да болот да. Анан азыр болсо уже биз өзүбүздүн обучениябызды кошуп алдык, өзүбүз үйрөтүп беребиз. Кааласаң кел, биз сени сонун кылып үйрөтүп беребиз. Кааласаң башка жакта иште, кааласаң бизде кал, бизде трудоустройство бар деп уже азыр ошондой кылып калдык да. Анан ар бир эженин өзүнүн кайсы жагында шыгы болсо, ошол жакка бөлүштүрүп коебуз да. Допустим, самсыны жакшы билсе, самсы жасатабыз, нанды жакшы билсе, нанды жасатабыз, ошентип. Конечно, курстарга эметебиз, жаздырып, бар командабыз менен баарыбыз үйрөнөбүз да. Аябай сонун, анан көрүүчүлөрүбүзгө дагы түшүнүктүү болсун үчүн ошол сиз ала келген ушул азык түлүктөрдүн дагы ар бирине токтолуп өтөлү, мисалы. Ой, сизди да 7 март менен токтоп коеюн деп. Азыр уже болгон тааныштар билет. Биз барган жакка, мен барган жакка конокко барсам эле обязательно мен өзүмдүн выпечкамды алып барам же мондай продуктыларды алып барсам, это, я считаю, действительно ценный подарок дейм, потому что бул өзүңүзгө убакыт бөлөсүз да, тамак даярдаган, тем более биз тамакты аябай качественный жасайбыз да, анан баягы үйдөгү тамактан айырмасы жок да, баягы үйдө кантип дамдуу кылып жасайсың, ошондой эчтеке специя кошпойбуз. Анан уже конокторго, туулган күндөргө, майрамдарга барганга атайын эме монтуп көтөрүп барса, кээргесте холодильникке салганга возможность жок болуп калат. Ошон үчүн мындай сертификаттарды жасап койгонбуз да. Ал сертификаттарды бизге келсе, сразу каалаган тамагына алмаштыра алса. Атайын белекке дагы ыңгайлуу деп айтсак болот. Алдыда ушул 8 март деп атабыз, айрымдар эмне белек тандасам, балким ушул жакыныма, жубайыма, апама, жакын инсаныма эмне белек берсем деп мындай башы катып дагы отурган болуш керек. Ошол учурда мен дагы айтат элем, бул эң жакшы белек депчи, ошол эле жубайыңыз мындай убактысын үнөмдөгөн болосуз, жакшы бир сонун мындай эсте каларлык белек болот деп айтсам болуш керек. Себеп дегенде жумуштан жубайыңыз чарчап келгенде же болбосо үйдө балдар менен чарчап отурганда мындай аябай сонун белек болуш керек. Андыктан биз дагы көрүүчүлөрүбүзгө ошол белек издеп аткан мырзаларга сунуштап өтөбүз. Дал ушундай сертификат белекке алып, мына ушундай өзгөчө азык түлүктөрдү жубайыңызга, жакыныңызга тартууласаңыз болот деп. Аябай сонун. Анан көбүнчө ошол келген кардарлар дейбизби, эмнелерге басым жасашат? Мындай эң өтүмдүү болгон бир азыктар болот эмеспи? Көбүнчө кайсылар? Биздикилер азыр ошо в основном самсылардын түрлөрүн жасайбыз, уже 5-6 түрү бар. Анан мантылар, самсы, манты, конок келгенде эле сразу эмне кылабыз? Манты жасайбыз да. Плов же манты жасайбыз, так как бизде плов жок, в основном манты алышат. Анан кичинекей балдарына любой непонятной ситуации готовим пельмени дегенде, биздин пельмендерди кичинекей балдар аябай жакшы жейт. Вот ходовой продукциялар ошо биздин чучвара пельмендер, мантылардын түрлөрү, самсылар. Анан азыр биздин каттамалар аябай вкусный. Каттаманы 5 мүнөттө эле жасайт, бирок кичинекей балдар бул сливочный масло менен өзүбүз жасайбыз, маргарин эчтеке кошпойбуз. 5 мүнөттө даяр болот, зато чипсы хлеб деп менин балам ошентип айтат, аябай дамдуу да. Илгерки каттамалар, калалар жасачулар, ошондой дамда. Попробуйте. Очень вкусно. Сон ошол каттама деле ошол биздин ата-бабаларыбыздан, апаларыбыздан келаткан өзгөчө мындай ашканадагы өзгөчө алмаштыргыс азыктардын бири да, сиз айтып өткөндөй эле ошол эле пайдалуу жагы, мындай өзгөчө даамы менен баарыбызга жагат эмеспи. Анан ошол кыргыздын ашканасын дагы унутта калтырбай, алып жүргөнүңүз үчүн дагы ыраазычылык билдирели. Анан алдыдагы пландарыңызга токтололу, биздин убактыбыз кыскарып баратат.
ошол азыр биз баягы чоң цех ачтык. Мурун 200 квадрат болсо, азыр уже почти 500 квадрат помещениябыз бар. Бүт норма боюнча ачтык. Буюрса документтерди алып даярдап, уже тендерларга катыша баштадык. Уже оптовый клиенттер менен баягы рыноктогу клиенттерибиздин баары уже бизди өзүлөрү эле сарафанное радио уже советует, и потихоньку уже оптовый клиенттер бизге чала башташты. Аябай кубанычтамын. За доверие огромное спасибо. Ошол азыр потихоньку будем объем увеличивать, көбүрөөк жасап баштайбыз. Буюрса. Учурдан пайдаланып да соңку суроону бергим келип турат. Биздин көрүүчүлөрүбүздүн арасында дал ушул жана көрсөтүүбүздүн башында айтып өткөндөй эле мындай эмнеден баштасам же болбосо эмне кылсам деп аябай изденип жүргөн айымдар аябай көп да. Анан үйдө отуруп эле балдары менен отуруп ушул кандай жумуш кылсам деген суроо, анан сиздин дагы ушул ишмердүүлүгүңүздү көрүп балким кызыгып мен да колумдан келет бекен деген ойлор дагы пайда болуп калды болуш керек биздин көрүүчүлөрдөгү. Анан аларга кандай кеңешиңизди берет элеңиз? Эмнеден башташ керек? Эмнелерди жасаш керек дагы, эмнелерди жасабаш керек? Негизи биринчи очередь вот мэримдики получилось, анан меники да ошондой болот, ушул бизнес жакшы экен деп ачкан. Негизи ушундай подход немножко туура эмес да. Потому что ар бир өз кишинин өз шыгы болот да, кайсы жерде болбосун. Анан если ошол нерсени аябай жакшы жасаса, ошол нерседен эле можно развиваться, да, көп немегенич. Анан если сиз, допустим, тамакты жакшы жасасаңыз, обязательно өз ишиңизге, өз жакшы көргөн нерсеңизге ишенип баштасаңыз болот деп. Потому что мен ошентип эле баштагам да, негизичи. Колуман эмне келет, эчтекем жок болуп отуруп калганда, ошо колумдан эмне келет, тамак жасаган деп билем деп, анан ошентип баштагам. Главное, болбой калды деп, ортодо кыйынчылык болгондо таштап салбаш керек. Ошол. Анан если вдруг ушундай айымдар бар болсо, мен азыр эң башында мага деле бирөө эчтеке не знаю, что делать дегенде бирөө кол сунган. Ошондой эле мен деле азыр сейчас готова ушундай айымдар болсо, өзүмдүн колумдан кеңешимди, өзүмдүн опытымды бөлүшкөнгө даярмын. Негизи мага обязательно чалса, мен никогда не откажу, помогу, чем смогу дегендей. Потому что аракет кылып, тырышып, өзү кылам деген нерседен обязательно сиз айткандай ийгилик жаралат. Вот, и ошого себепкер болсом, мен деле ошого өзүм наоборот сүйүнөм да. Сонун биздин көрүүчүлөрүбүздүн атынан учурдан пайдаланып эле ыраазычылык билдирели. Эгер сизде дагы кандайдыр бир суроо жаралган болсо, же болбосо мээрим айымды жакындан таанышып, мына ушундай кеп кеңештерин алам десеңиз, анда бул сонун мүмкүнчүлүк болду болуш керек. Байланыш номерин бизден алсаңыз болот, урматтуу көрүүчү. Анда сизге ыраазычылык билдирели, өзүңүз жалгыз келбестен мына ушундай азык түлүктөрүңүз менен келип, ушундай белектериңиз менен келип биздин көрүүчүлөргө, бизге ушинтип кубантып олтурганыңызга чын дилден кубанычтабыз. Сиздин дагы ишиңизге ийгилик каалайлы. Ушул кыргыздын мыкты айымдарынын катарын толуктап эле ушул эмгегиңиз элге, жасаган эмгегиңизди эл баалап, элге кызмат кылып жүрө бериңиз. Баардык жакшы нерселерди каалайбыз. Чоң рахмат. Көрүшкөнүбүзгө, кайрадан жолукканыбызга чын дилден кубанычтабыз биз дагы. Хорошо, элестер, если что, зовите. Ооба, сөзсүз түрдө. Мына ушундай мыкты маек куруп берген биз мээрим айымга ыраазычылык билдирели. Чындыгында аракет кылып олтурсаң гана ийгилик жаралат. Эгер сиздин дагы жашооңузда жасап жаткан ишиңизде кандайдыр бир тоскоолдуктар болуп жаткан болсо, эч кайгырбаңыз. Себеп дегенде, мына ошол тоскоолдуктардын артынан өзгөчө ийгиликтер жаралат деп айтсак болот. Андыктан баардык көрүүчүлөрүбүзгө жакшы маанай каалайлы дагы биз сапарыбыздын жүрүшүн алдын көздөй уланта берели.